Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн музыка сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Абдулас Малдыбаев, кыргыз кесиптик музыкасынын негиздөөчүсү. Бүгүнкү сабакта биз силер менен кыргыз элинин белгилүү инсаны, таланттуу композитор Абдулас Малдыбаев жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Абдулас Малдыбаев. Абдулас Малдыбаев 1906 жылы Кемин районунда төрөлгөн. Ал композитор, ырчы жана артист катары кыргыз музыкасына негиз салуучулардын бири. 1939-67 жылдары Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы болгон. 1953-54 жылдары Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык хореография окуу жайынын директору болуп эмгектенген. Абдулас Малдыбаевдин чыгармачылык иши 1922 жылдан башталган. Анын алгачкы ырларынан Акинай, Кызыл жоолукчан, Өмүр чыгармалары эл арасында кеңири тарап, Малдыбаевдин ысымы элге обончу катары тааныла баштаган. Малдыбаев 300дөй чыгарма жараткан. Анын 200-ü ыр. Композитор элдик фольклордук кылдат пайдалана билгендиктен, анын ырлары элдик обонго жакын, угулушу көркөм, интонациялык жактан күчтүү, таасирдүү ырлар болгон. Айрыкча Малдыбаевдин гимн түрүндөгү Кызыл атчандар, Студенттер маршы, балдарга арналган ырлары Мына минтип, Кулунум жана башка чыгармалары кыргыз ыр жанры катары кирген. 30 жылдардын аягында Малдыбаевдин чыгармачылыгынын гүлдөгөн учуру болгон. Бул жылдары ал көптөгөн эл ырларын иштеп чыккан. Атап айтсак, Кимге айтам, Гүл турмуш, Ук жер жүзү, Кечирип кой, балдар үчүн жазган Биз агайдай болобуз, Жылдызым ырлары, Эмгек маршы жана башка хорлорду чыгарган. Композиторлор Владимир Власов жана Владимир Фере менен бирге Ажал ордуна музыкалык драмасын, Айчүрөк, Патриоттор драмаларын жазган. Ошондой эле Александр Веприк, Мукаш Абдыраев менен бирге Токтогул операсын, Аманбаев жана Мукаш Абдыраев менен биргелешип Ким кантты аттуу туңгуч музыкалык комедиясын жазган. Абдулас Малдыбаев көптөгөн сыйлыктардын ээси. Ал кыргыз музыкасынын негиздөөчүсү катары кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүккө кала бермекчи. Мына балдар, биз силер менен жогоруда композитор Абдулас Малдыбаевдин өмүр баяны менен тааныштык. Эми биз силер менен Абдулас Малдыбаевдин Жылдызым деген чыгармасынан үзүндү угабыз. Садагам менин жылдызым, талайга бүткен нур кызым, эл кызы болуп өсөгөр, алделеп сүйсүн кыргызың, алделеп сүйсүн кыргызың. Аталап мени сагынып, куюм бурул чагымда, өнөрдүн чечсек түйүнүм, булбулдар сайрар багыңда, булбулдар сайрар багыңда. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү сабакта кыргыз элинин таланттуу композитору Абдулас Малдыбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышып өттүк. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Силер үйдөн композитор Абдулас Малдыбаев жөнүндө окуп келесиңер. Маалымат булактарынан, интернеттен кошумча маалымат аласыңар. Мындан сырткары, бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн
мен силерге WhatsApp группаңарга атайын суроолорду жиберемин. Мына ошол суроолорго дагы жооп даярдап мага жооп бересиңер. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.